өзгөчө бизде үйдө мына ушундай чакан бизнес баштаган айымдарыбыз да көп эмеспи. Биз болсо учурдан пайдаланып бул жакта биздин конокторубуздун орунун алып калган ак элек чечен биздин Шайыр апаларыбызды дагы бир ирет тааныштырып кетсек, бул биз жогоруда айткандай эле өзгөчө Кара Суу районуна караштуу Кашкар Кыштак айыл аймагындагы Кенжекул айылына түзүлгөн биздин эне тилеги аттуу Шайыр апалардын тобу келип отурат. Жана жогоруда урматтуу телекөрүүчүлөр, бул топтун бир нече мүчөлөрү биз менен өзүнүн таланттарын бөлүшүп кеткен болсо, эми болсо дал ошол эле топтун экинчи бөлүгү деп айтсак болобу кандай, дагы бир мүчөлөрү биздин конокторубуздун орун алып калган кези. Катарыбызга жаңы апалар кошулду, кош келипсиздер. Бир катар сиздер менен таанышалы, телекөрүүчүлөр менен амандашыңыздар, өзүңүздөрдү тааныштырыңыздар. Майрам менен куттуктасаңыздар болот. Микрофонду узатабыз сиздерге, келиңиздер. Кымбаттуу ушу Шайыр апалар тобунун группасы, ушу жерде Оштубада отурган кыздарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук берсин, баардыгыңардын майрамыңар кут болсун. Кымбаттуу айымдар, бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен баарыңыздарды, Кыргыздын сулуу айымдары, апалары, энелери, кыздары, баарыңыздарды 8 март кирип келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздардын үй бүлөңөргө тынчылык, аманчылык, токчулук, молчулук каалаймын. Баарыңар бардар болгула. Урматтуу айымдар, силерди бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Силерге үй бүлөлүк бакыт, бекем ден соолук. Кутман таң баарыңыздарга. Бул дүйнөдөгү аял заты бүгүнкү 8 март майрамы менен куттуктаймын. Баарына чын ден соолук, үйлөрүнө тынчылык каалайм. Биздин группанын эң жаш айымдары ушул экөө, биздин баягы Шайыр апалардын келини. Экөөнү келинибиз деп коебуз, кийимдерибизди даярдашат. Кээде ысык жан экен, андай мындай ден соолугу аксап кеткенде жардам беришет. Экөөнү аябай ыраазыбыз, биздин группанын келинчектери булар. Сонун бар болуңуздар. Эми анда эмесе жаштар тобунан дагы чыгарма убакпайлы, кандай дейсиздер? Кандай чыгармаларды аткарып беришет? Ана келиңиздер. Сен грейдерчи жигиткен ырдап кой. Грейдерчи. Азыр биздин мына жаш Шайыр апалар грейдерчи жигитке деген ырды ырдап берсин, унутулуп кетип аткан ыр эле, кыздар. Ошол ырды ырдап берсин. Келиңиздер. Жол көрдүм тоолор ашым элтиреген, эр көрдүм каршы терши таш иреген. Керилип грейдерди минип алып, тобузуп жол бетине кум шилеген. Милдети бар түшүнгөн, жолочу үчүн күтүнгөн. Грейдерчи турбайбы жолго коздук түшүргөн. Кой жайып жолду жектеймин да өтөм, кездешем жигит менен нече. Түшпөстөн грейдерден күлүп коет, анда мен не деримди билбей кетем. Тапай айла үмүткө, көнүм жибит жигитке. Грейдерчи курбалдаш токтосочу мүнөткө. Жаш жигит мейли бүтүр ишиң, күйсүн деп күлүңдөбө менин ичим. Келемин кой төлдөтү ушул жазда, ээрчитем шашпа, түшүн кыздар сырына, ишен сөзүм чынына. Томсортомун далайга толсоң дагы сыныма. Томсортомун далайга толсоң дагы сыныма.
тиреке, чынында сонун чыгарма. Анан дагы мындай ырларды тандап жатканда эмнесине маани бересиздер? Көбүнчө ырларды сиздерге кимдер тандап берет? Бизде көбүнчө эле баягы унутулуп кетип аткан ырларды ырдагыбыз келет. Анан кийин жаш өзгөчөлүгүбүзгө карап тандайбыз. Бири бирибизге кеңеш беребиз, муну ырда, аны ырда деп. Анан көбүнчө музыкант агайдан кеңеш күтөбүз. Биздин үнүбүздө жардам берет агай. Колориттен чыкпайбыз да. Ал современный озырга туура келбейт. Ошондуктан элдик колорит ырларга көбүнчө көңүл бурабыз. Ошондуктан ушинтип ырдап келатат эжекелерибиз. Азыр мына грейдерчи жигитке деген ырдагы унутулуп кетип аткан ырлар да, ошо эски ырлардан. Азыр грейдер деген эмне экенин көптөр түшүнбөйт. Негизи эжелер сиздергечи кандай ырларды жаккан жагат? Ырларды ырдаган жагат? Бизге ошо биздин өзүбүздүн жашыбызга карата биздин өзүбүздүн эски ырларды, Рыспайдын ырларын, эне жөнүндө ырларды ырдаган ырлар жагат бизге эми. Өзгөчө жаштаргачы бизде жаш деп айтып калган үчүн бул жакты. Бизге дагы ошо унутулуп кеткен ырларды ырдайбыз. Ушу шайыр эжелерин мен көрүп, окуучулук күндөрдө эле ушу ырга кызыкчу элем. Ушу биз ушул топко кошулганга 2 жыл болду. Ушу эжелерди ушул сыймыктанам ушу эжелер менен. Бизди дубандарды көрсөтүп, көп таасирлерди алдык ушу эжелерден. Өзгөчө бул жакта биз энелерибиздин көкүрөгүндө баягы төш белгилери көрүп атабыз да, баарыңыздарда. Бул эмне болгон сыйлыктар? Биз кошулгандан кийин 2 жылдан кийин бизге аялдар конгрессинин Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан Замира Акбагышева өзү жылдын мыкты энеси, өрнөктүү эне деген медалдарды көрсөтүп, ушуларды алдык. Андан кийин былтыркы 2022 жылдын эсебинен бизде ошол республикалык шайыр апалар фестивалына жакшы катышкандыгыбыз үчүн бардыгыбызга республикалык мына шайыр апалар медалы фестивалдын катышуучусу деген медалдарды тапшырышты. Бардыгыбызга тартты да ошону. Баарыңыздар демек сыйлык алган турбайсыздар, э? Сыйлыгыңыздар куттуу болсун, жугуштуу болсун. Кийинки чыгарманы сиздерден кабыл алабыз. Кийинки чыгарма бизде азыр атыбызга жараша эне тилеги деген ырды аткарып берсек. Коштогула билсеңер, коштопа. Эненин ыйык дешен ай тилегүнү эзилип билип чыгамай күнү эл улуу болор деген үмүтүм бар.
ай берекелдүү үнүңүздөргө чынында адам баягы суктанарлык деңгээлде сонун бир үнүңүз бар экен, үндөрүңүз бар экен. Эмнегедир билбейм. Бүгүн эмне болду мага? Толкунданып жанагы куттуктоолор көп келгениңеби, айтор сөзүмдүн уйкашы болбой жатат. Муну да туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Андай да болушу мүмкүн. Андыктан сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Мына ушинтип эрте таң биздин катарыбызга кошулуп, биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүп, өзгөчө назик жандуу айымдарыбыздын маанайын көтөрүп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык. Майрамды жогорку деңгээлде өткөрүңүздөр. Бүгүн сиздердин майрамыңыздар, бүгүн майрамдаңыздар, бүгүн майрамдык кече майрамыңыздар сонун башталды бүгүнкү күн негизи. Күн кандай башталса ошондой аяктайт дейт. Бүгүнкү күнүңүздөр ушундай жылмаюу менен аякталсын. Биз азыр ушул жерден эле Кара суунун Кубаныч ресторанына сыйга чакырылдык. Шайра апалар, Кудай кааласа ол жактан дагы майрамды улантабыз. Ошону менен бирге мен силердин эмгек жамаатыңарга, ушул Ош ТВ телевидениесинде иштеп жаткан баардык эмгек жамаатыңарга, өзгөчө айымдарга, кыздарга майрамыңар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ар дайым үй бүлөлүк бакыт болсун сиздерге, ишиңиздерде ийгилик болсун, зоболоңор бийик боло берсин балдарым. Аман болгула. Айтканыңыз келсин, сиздер да бар болуңуздар, Эми бир катар элдер менен коштошуп алсаңыздар болот, салам жолдосоңуздар болот, жакындарыңыздарга куттуктасаңыздар болот. Ошону менен сиздерге бөлүнгөн убактыбыз дагы бир аз азыраак калып атат, ошого байланыштуу. Бир четтен баштайбыз. Кимиңиздер? Бүгүнкү 8 март аялдардын майрамы менен бүткүл дүйнөнүн аялдарын чын дилибизден куттуктайбыз. Ошону менен бирге өзүмдүн эже сиңдилеримди дагы, шайыр апаларымы ушулар мени ушундай даражага жеткиргенине Аллага шүгүр кыламын. Баарыңар тынч болгула, заманыбыз тынч болсун. Не дейин? Бүгүнкү 8 март майрамыңыздар кут болсун. Үйүңүздөргө береке, ден соолугуңар бекем, үй бүлөлүк бакыт каалайм баардыгыңыздарга. Мен не демекчимин? Мен эң биринчиден ошо өзүмдүн мени ушул төрөп, ушул эрезеге жеткирип, ушул жашка келтирген биринчи мен Алтын апамды куттуктамакмын. Апа, көрүп турсаңыз, майрамыңыз кут болсун. Ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ошо менен эже сиңдилерим, туугандарым, кыздар, кыргыздын кыздары, энелери, апалары, ошондой эле мына менин өзүмдүн коллективим, ошону менен силердин да жамаатыңардагы кыздарды куттуктамакчымын. Баардыгыңар үй бүлөңөр менен тынч болгула, бактылуу болгула. Рахмат эжеке. Мен да ушу сөзгө кошуламын. Биринчиден ушу аялдарды, апаларды майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Телевидениеде иштеген кыздарды баардыгын майрам менен куттуктаймын. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Айтканыңыз келсин. Мен да убакыттан пайдаланып баардык жамаатты куттуктапмын. Азыр үйүмө барганда чай бере турган келиниме куттуктабай коюпмун. Келиниме, кыздарымы, досторуму, телевидениеден көрүп аткан менин жакындарымы, бизде азыр телевидениеде чыгып атат деп түз эфирден көрүп отурган, телевидениенин Ош ТВнын аруу таңын көрүп отурган баардык мен жакындарымы жаз майрамы менен 8 март майрамы менен куттуктайм. Ар дайым жаз күнүндөгүдөй жүрөгүңөргө жылуулукту каалайм. Ана азыр кызыбызга микрофон берели, андан кийин агайыбыз жыйынтыктап берсин. Келиңиздер. Мен бүгүн өзүм дүйнөдөгү эң бактылуу адам катары эсептейм. Анткени үйдө мени дарс окуунун жайып күтүп отурган апам бар. Алтыным апам, мен сизди жакшы көрөм. Бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Буюрса азыр бул жерден чыгып ошол жакка барам. Кандай сонун, Ана агайыбызга микрофон берели, агай жыйынтыктап бериңиз. Жеңебизди куттуктаңыз айта. Эмесе бүгүнкү ушул аялдардын майрамы эжемди да куттуктасам, Зүлпү эжем, аялымды, келинжектимдер баардыгы ден соолукта болгула. Дайым ушу жаркырап жайналып жүрө бериңиздер. Аманчылык, тынчылык болсун. Ошондой эле ушул коллектив, Ош ТВнын кызматкерлерине да ушу аялдар затына майрамыңыздар менен деп куттуктамакмын. Ошондой эле ушул өзүмдүн шайыр апаларым дагы ушу дайым ушундай дем берип, күч берип, мага дагы ушу
сүрөп келип ушуларды даярдап жүрөбүз. Баардыгыбызга аманчылык, тынчылык болсун, жакшылык күнү жолукканга Кудайым насип эткен болсун. сонун бар болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай алтындай болгон убактыңыздарды аябай келип бергениңиздерге. Бар болуңуздар.